Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекованын кызмат ордунда калуусуна моралдык укугу жок. Мындай пикирин жарандык активист Өндүрүш Токтонасыров айтып чыкты. Ал өлкөдөгү тополоңдорго жүздөгөн адамдардын жаракат алып, жаш жигиттин өмүрүнүн кыйылышына БШКнын төрайымы Нуржан Шайылдабекова күнөөлүү деп эсептейт. Трагедия болду. Канчалаган балдарыбыз жөнү жок жерден эле көздөрүнөн ажырап, сокур болду. Үмүтбек деген 19 жаштагы бала курман болду, кайтыш болду. Анын баарына эч ким күнөөлүү жок, мен таза иштедим. Силер айтканыңар өзүңөр деле калсын, меники туура деген туура эмес да. Өзүмдү өзүм билем. Же болбосо мен кыйынмын деген позицияны ээлеген айым экени билинип эле турат. Кетсин да. Талабым ошол. Анын моралдык укугу жок. Кетсин. Ушундай Кыргызстанда илим билимдүү жаштарыбыз көп. Шайылдабековадан башка киши татыксызбы? Туура эмес да, өзүн өзү жогору койгон. Боршайкомдун мүчөсү Атыр Абдрахматова элдин борбордук шайлоо комиссиясына ишеними жок экендигин дайыма айтып келет. Ал парламенттик шайлоодо көптөгөн мыйзамсыздыктарга жол берип, элдин нааразычылыгын жараткан БШКнын курамы учурда кызмат орундарын сактап калуу аракеттерин көрүп жатканын билдирди. Боршайкомдун курамын өзүңөр билесиңер, элдин ишеними жок. Ошол Боршайкомдун кээ бир арыздардын, кээ бир мыйзам бузууларга көз жаап койгонун, кээ бир саясий партияларга боор тартып койгонун ачык эле эл көргөн. Эл ошого нааразы болгон. Анткени шайлоо процесси баштан аягына чейин мыйзам бузуулар менен коштолуп келген да. Анан кийин элдин нааразычылыгы ошол шайлоо процессине болгон да. Анан кийин БШК шайлоонун жыйынтыктарын жокко чыгаруу боюнча митингке дагы БШК күнөөлүү болгон да. Негизи башаты БШКда да. Азыр тилекке каршы бул курам өзүнүн макамын сактап калганга аракет кылып атат. Ар кандай сүйлөшүүлөр жүрүп атканы көрүнүп турат. Анткени бүгүн дагы мына жыйынга кворум чогултпай атайын үзгүлтүккө учуратышты. Ал эми эксперттер өлкөдөгү бүгүнкү саясий абалга башаламандыктарга борбордук шайлоо комиссиясынын түздөн-түз тиешеси бар экендигин айтышат. 4-октябрдагы шайлоодо бийликчил партиялар добуштардын көпчүлүгүнө ээ болгону, коомчулук менен башка партиялар арасында күмөн жараткандыктан 5-октябрда нааразычылык митинги башталып, ал бийликтин легитимдүүлүгүнө күмөн жараткан жагдайларды түзгөн окуялар менен уланды. Эгерде БШК мыйзам бузууларга көз жумуп койбой, өз убагында чара көрсө, кырдаал башкача болмок дешет адистер. Ошондой эле чоң чырдын башы форма 2 аркылуу добуш берүү болду. Партияны жок эле деген Мекеним Кыргызстан партиясын алып салса болмок да. Оюндан чыгарып салганда эч балекет жок болчу. Мында элдин баардыгы баягы райымга байланышкан нерсенин баары кетмек. Момундай чыңалуу, момунчалык элдин кыжыры келгени, жини келгени болмок эмес да. Ушул жерден аябай чоң ката кетти да. Анан партияларга эскертүү бериш керек болчу. Мекенимге, биримдикке жана каталар боюнча. Анан мына подкуп болуп атат, ошол эле административный ресурс колдонуп атат. Форма 2 боюнча канча болду. Ошонун баарына убагында катуу чара көрүп, урматтуу эл журт, мындай болбойт. Элдин баарын башына айлантат экенбиз. Мыйзам бузуу болот. Бул БШКнын мыйзамына да туура келбейт. Өлкөдө аябай чоң каршылашуу болот, конфликт болот деп, ошол формада алып салса да болот болчу да, туура. Ошон үчүн бул жерде Шайылдабекова баягы моралдык жактан ушул кызматта турганы өзү кичине туура эмес болуп калат. Ушундай тополоңдон кийинчи. Ал киши өзү эле мындай ошого жеткирбей эле кетип калса, мындай арызын жазып, мындай эмерек болот эле да, мындай моралдык жактан тазалануу болот эле да, өзүнө да жакшы болот эле деген ойда. Айта кетсек, кечээ күнү Борбор калаада саясатчылар тегерек столго чогулуп, шайлоону акыйкат өткөрүүнү камсыз кыла албай, мыйзамсыздыктарга жол берген үчүн БШК төрайымына ишенбөөчүлүк көрсөтүү тууралуу чечим кабыл алышкан. Тазагүл Эмилбекова, Жамиля Дүйшеналиева, Нью ТВ.